жараткан Аллах Тааланын астына барганга чейин Аллах буйруган жолдо пайдаланганды, Аллах буйруган жолдо иштеткенди үйрөнөлү. Курбандыкка 10 күн калганда курбандык жөнүндө сүйлөдүм. Адатта курбан айт күнү айт намазда башкада айтат элек. 10 күн мурда айтканым ойгон. Кээде билбей каппын, мынчалык улуу сооп экен. Же болбосо Ибрахим алейхиссалам пайгамбар окуясын айтып отсам, кээ бирөөлөр башын чайкап, машалла, кандай таква инсан, кандай сүйкүмдүү инсан деп отурдуңар. Ибрахим менен Исмаил бул ишке эмне үчүн макул болду? Бир эле нерсе, Кудайдын ыраазычылыгы, бейиш үчүн. Ошол бейиш сиз экөөбүзгө дагы керек. Келиңиз, сиз дагы Кудайыма шүгүр, жок болсо, кедей болсоңуз, факир болсоңуз, бул нерсе шариятта милдет эмес. А эгер корооңдо коюң болуп, малың болгон болсо, бул сүннөт. Эгер байраак болгон болсоңуз, зекет милдет болгон адамдардын катарына кошулсаңыз, пайгамбар катуу эскертет. Кимде ким ошол мүмкүнчүлүгү болуп туруп, курбандык чалганга байлыгы жетип туруп курбандык чалбаса, ал биздин мечиттерге жолобосун, биздин намазканаларга келбесин деп катуу айтат. 10 күн мурда айтканым, сообун билиңиздер, фазилетин билиңиздер. Же болбосо бай болуп сойбой койсоңуз, күнөө экендигин билиңиз дагы. Жеңем менен, балдарыңыз менен кеңешип, сиз дагы жок дегенде 10 000 сомдук бир кой союңуз. Иншалла Ибрахим пайгамбар баласын сойгондо Кудай кандай разы болгон болсо, сиздин коюңузга Аллах Таала ошондой не болот? Разы болот. Аллах Таала ушундай соопторго жетүүчүлөрдөн кылсын. Мал кээде сактайбыз, этияттайбыз, бирок өмүр ушундай экен, мунун байлыгы көп деп жашоо сизге бериле бербейт экен. Көзүң өтүп кетсе, балдарын кай жака иштеткенин көрүп атабыз. Кээде өзүбүздөн өзүбүз эсеп алганды, ошол байлыкты өлгөндөн кийин өзүңө сообу тие турган жолго пайдаланганды да үйрөнөлү. Маймун ибн Михраб мындай деп айтат: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. Адам таква адамдардын катарына кошулбайт дейт. Бардыгыбыз өзүбүз таквабыз, намазга келип атабыз дейбиз. Адам таквадарлардын катарына кошулбайт, өзүнөн өзү күндө кечинде отчет эсеп алмайынча, эки шерик чогуу бизнес кылып, бири-биринен отчет алгандай дейт. Кече акча не кылдың? Кечеги уйду канчага саттың? Кана пайдасы? Акчасы чыктыбы дейбиз го кээде, а? Ошол бизнестеги партнерыңнан, шеригиңнен эсеп алгандай, ошонун отчет алгандай, кээде бүгүнкү күндө автомойкаларда, башкаларда жанагындай балдарды коюп койгон ошолор иштейт. Ошолорду жууган машинадан башкадан алдап койбосун деп камера коюп коебуз. Канча машина кирип чыкты, күндө кечине келип санап коесуң. Муну 4 та фит жууптур, муну 5 та жугили жууптур деп. Чындыгында автомойкалардын бардыгында ушундай. Не үчүн? Ошол жерде болор болбос акчадан алдап койбосун деп эсеп талап кылыш үчүн камера койгонбуз. Маймун ибн Михран айтат: адам таквадар адамдардын катарына кошулбайт, өзүнөн өзү ошол колунда иштегенден, шеригинен отчет алгандай, эсеп алгандай, өзүнөн өзү эсеп алмайынча дейт. Короомдогу малдан бирөөнү бүгүн кырмандык кылайын деп, өзүңнөн өзүң эсеп албасаң, сен таквалардын катарына кошулбайт экенсиң, урматтуу мусулман бир тууганым. Язид деген айтат: куруп кеткир, о Язид, манзаллази юсалли анка ба'да маутик. Куруп кет, жок болгур, сен өлгөндөн кийин сенин ордуңа ким намаз окуйт дейт. Ким сенин ордуңа ороза тутат, ким сенин ордуңа курбандык чалат дейт. Сен короодо калтырган малыңдан балаң сен үчүн курбандык кылабы, кылбайбы? Кээде Ибрахим пайгамбардын баласын жана окуясын айттык. Атажаным деди. Не үчүн? Ибрахим пайгамбар атажаным абати дегендиги үчүн. Сен бүгүн атаң үчүн курбандык кылбасаң, сенин балаң сен үчүн курбандык кылабы? Кээде балдарга биз кыймыл аракетибиз менен дагы үлгү болуп, ушул койлорду пайгамбар алейхисалам курбандык чалгандай, кээде кедей болсоңуз кайгырбаңыз. Пайгамбар алейхисалам бир койду мууздайт дагы, Аллахым муну Мухаммад жана Мухаммадтын үй бүлөсүнүн атынан кабыл кыл дейт. Экинчи койду мууздап туруп, о Раббим, бул койду менин келечекте кыяматка чейинки үммөтүмдүн кедейлеринин атынан кабыл кыл дейт. Коюңуз жок болсо, сойгонго кудуретиңиз жетпесе, жашооңуз араң эптеп, кара казаныңыз кайнап аткан болсо, анда сиз эч кыжалат болбоңуз, пайгамбар сиздин атыңыздан сойгон. Бай болуп сойбоймун десеңиз, жана хадисте айттым, пайгамбар биздин мечиттерге жолобосун деген. Акыркы жолу Кудай үчүн качан курбандык кылдыңыз? Качан Кудай үчүн бир жетимге акча же садака бердиңиз? Качан же кошунаңдын үйүнө экинен көтөрүп кирдиң? Же болбосо, ушул мантыңар өтө ширин болуптур, муну кошунабызга алып кирип батасын алып чык деп, кошунаң 80ге кирген аксакалга кызыңнан бир чыныга 4 та манты салып качан киргизип бердиңиз? Сураң өзүңүздөн өзүңүз.
Мен қачан оң жағымдағы қошнама тамақ кіргіздім, сол жағымдағы қошнаға кіріп чөп орышып қойдым. Бізде бүт. Мұның бардығын не үшін айтып атам? Жашау қысқа екен, өмір қысқа екен. Бұл өлім ақиқат екен. Келіңіздер тірілікті сыйлашалы, урматташалы. Иншалла, ушул нерсенин соуымен Аллах Таала кыяматта бизди бейиш менен сыйласын. Лан яналуллаха лухумуха. Аллах Таала Кур'анда курбандыктын эти жөнүндө, биз сойгон курбандыктын эти жөнүндө Аллах Таалага мунун пайдасы барбы жокпу? Ошол жөнүндө баяндап, лан яналуллаха лухумуха. Аллах Таалага мунун эти жетпейт. Вала димауха. Каны дагы Кудайга жетпейт. Валакин яналуху ат-тaqwa минкум. Бирок силердин жүрөгүңөрдөгү такыбалык жетет дейт. Кудай үчүн деп сойгон нерсең мага келет дейт. О сойгон ниетиң, каның келбейт. Кудай үчүн деген ниетиң, такыбалыгың мага жетет. Казалика саххараха лакум литукаббируллаха ала ма хадакум. Ошондуктан Аллах Таала силерди хидаятка багышташ үчүн ошол жандыктарды, малдарды силерге моюн сундуруп койдук. Ва башширил мухсинин. Аллах моюн сундурган малдарды Аллах жолунда курбандык кылып, жакшылык иште жумшагандарга бейиш менен сүйүнчүлөгүн дейт. Аллах үчүн сая турган болсоңуз, Аллах Таала бейиш менен сүйүнчүлөп атат. Ва акимус сала ва атуз зака. Намаз окугула, закат бергиле, курбандык чалгыла. Ва ма туқаддиму ли анфусикум. Сооп иштердин кайсысын, жакшылыктардан кайсыл нерсени өзүңөрдөн мурда аткарсаңар, тажидуху индаллах. Кудайдын астында сөзсүз ал нерсени табасыңар. Бүгүн кошналарыңа эле союп таркатып бер. Медресеге бер, мечитке бер дебеймин. Кээде бир туугандык мамиле башкаруу үчүн мына ошол эмне кыйналган кошнаңа, тууганыңа, карындашыңа бер. Биз курбандык кылды деп карындашың үйгө 3 килограмм эт көтөрүп баргын, ал бул акам тилекке каршы биздин коомчулукта бул кичине бир крышасы кетип калуу деши мүмкүн. Анткени бизде бир белек менен баруу деген түшүнүк өлдү, нөлгө түштү. Туура кээ бир инсандар бар, дайым бир туугандан башкасынан кабар алгандар. А бирок көпчүлүгүбүз андай эмеспиз да. Курбандык чалганда обязательно жетимдерге башкага эмес, мына ошол байкуш карындашыңа, тууганыңа, башкаңа мына ошонун этинен көтөрүп баргыла. Мына ошол көтөрүп барган нерсеңерди тажидуху индаллах, Кудайдын астында сөзсүз табасыңар. Инналлаха бима таамалуна басир. Аллах Таала силердин кандай иш кылганыңардын бардыгын көрүп туруучу дейт.